Көксулуу жеңи жок баягы 1999 жыл жазылган. Жеңи жок акындын 140 жылдык юбилейине тарых музейинде бир чоң жыйын айтыш жана башка көптөгөн иш-чаралар өткөрүлгөн. Мына ошол көксулуу жеңи жок баяны ошол жыйынга карата жазылган. Ал жерде мен жюринин мүчөсү эле ошол жерде окуп бергем. Анда көксулуу жеңи жок баяны. Толкуса көңүл, токтоолук кармап сапары. Тоолуктун үнүн ааламда бүгүн атады. Аскалуу тоолор койнуна тартып ар жолу көкөнүн уулу өтөгө берип батаны. Баштасам баян акындын сыры айтканда айтылган. Аркыттын гүлү кооздугу көзгө тартылган. Көксулуу менен ээрчишип жүрчү өтөдө өзгөчө сүйүү болгонун айтам артына. Ак маңдай нурду керилген бермет көксулуу, көркөмдү күчү карманар эле бүтүрүү, үлбүрөк назик сымал жыпар махабат сезимде элеп турганда болор културуу. Бапестик көрчү махабат нурдун дээринен, аксыдан чыккан асыл киш селки керилген, жеңи жок атка конгону өтө акындын көксулуу үчүн сүйүүсүн арнайып берилген. Жолунда тагдыр жалпыга кетип атагы, артынан канча адамдар атын атады. Аксыдан чыккан көкөнүн уулу өтө деп, накылдуу кептен көөдөнү кыргыз тазарды. Берилген ойлор даанышман эмине, карабайт өтө адамдын түсү тегине. Теңдемел кылып адилет жолдун сапарын арулук чачып тазартты дилди жеримде. Айланып учту акылман сөздүн катары, канаттуу куштай өтөгө берип батаны. Өмбүктеп келген наадандын сырын сезгенде, тартынбай таамай, ал анын атын атады. Көңүлдө кармап тазалык нурду өрденткен, агартып дилди арсыздар басып кирденткен, халкында өтө акылман жолду баштаган сөздөрдү курап табылгыс асыл берметтен. Мекени талас өркөнү өсүп аксыдан, абилетим зоосу аралап тоосун жактырган, улуулук кылып урматтап келген аркытты таяныч жөлөк таап алып анда жакшыдан. Сулайман болуш бел болуп анын белине, берешен марттык көрсөткөн эле элинде, эзелки ыза ачуунун тагын кетирип, таш караманап көргөзгөн талас жеринде. Элимде бол деп сарпайы чепкен жаптырып, сулууну арнап эзелден келген салт кылып, көкөнүн уулу өтөнү сыйлап баркташып, аксынын эли келгенин айтам жактырып. Чындыгы турмушка таалдык кылып башында, тагдырда барган өтөгө катуу ташура. Таалайы бийик адам каарга жок экен, кул куруп чыкты 20-га чыккан жашында. Жараткан арнап, акылдын бийик өзөгүн, төгүлтүп турду ырлардын тунук нөшөрүн, түгөнбөс дастан куюлуп турса, билинен жер сууда билген акылман жашап өтөөрүн. Өмүрбү Бегелиева.